Саламатсыңарбы? Силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Баарыңардын күнүңөр ойдогудай жакшы өтүп жатат деген үмүттөмүн. Силерге Дубайдан жалындуу ысык салам. Анда эмесе достор, бүгүнкү биздин подкастыбыздын темасы өтө кызыктуу, өтө пайдалуу, керектүү болгон тема болот. Бул тилди кантип оңой жана бат үйрөнсө болот. Ошол теманын тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе подкастыма кайрадан кош келдиңер. Жазылганды унутпаңыздар, лайк басканды унутпаңыздар. Анда эмесе темага акырындан кире берелик. Азыр өзүңөрдөр байкагандай эле, акыркы учурда биздин жаштар өзгөчө ушу башка тил үйрөнүүгө аябай кызыктар да. Анткени азыр карасаңыз, баягы 21-кылым болуп, баягы технологиянын заманы болуп баргандай жаңы нерселер чыккан үчүн биздин жаш муундар мындай тилди аябай үйрөнүүгө мындай кызыктуу, анан дагы алар бат үйрөнүшөт экен да. Анан ошо менен кошо азыр дүйнө ачылып атпайбы, баарыбыз башка өлкөлөргө саякаттайбыз, иштегенге барабыз, окуганга барабыз, же болбосо жөн эле өзүбүздүн кызыгыбыз үчүн барганга аракет кылабыз. Ошон үчүн тил бул абдан маанилүү нерсе да. Мисалы биз кыргыз тилин билип, орус тилине билип отуруп калбастан, андан башка дагы азыр дүйнөнүн тили болгон англис тилин да билишибиз керек. Бул деген зарыл. Мисалы өзүбүздүн өнө тилибизди билген менен кошо дагы башка тилдерди да билгенибиз жакшы болот. Бирок албетте өзүбүздүн тилибизди абдан барктап, баалап, унутпай сүйлөп жүрүшүбүз керек. Бирок ошол эле учурда англис тили болобу, немец тили болобу, француз тили, ошо европейский тил болобу, же болбосо япон, корей тили болобу, ошолорду дагы үйрөнүп алсак биздин өзүбүзгө дагы абдан чоң бул плюс болуп эсептелет. Мен өзүм 6 тилде оңой, орусча айтканда свободно, кенен сүйлөйм. 6 тилде кайсы бир тилден бир тилге оңой эле өтүп кетем. Ошол эле учурда бир тилди сүйлөп жатканда эч качан башка тилдерден аралаштырып сүйлөбөгөнгө аракет кылам. Мисалы, кыргызча сүйлөп атсам, жалаң гана кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Англисче сүйлөп атсам, жалаң гана англисче сүйлөгөнгө аракет кылам. Орусча болсо, жалаң гана орусча. Мисалы, кыргызча менен орусчаны эч качан алмаштырбайм, аралаштырбайм. Кыргызчаны кыргызча эле сүйлөп кете берем да. Эми азыркы учурда англис тили аябай популярдуу болуп атпайбы? Ошон үчүн англис тилин билсек, бул бизге аябай чоң плюс болот. Анткени англис тилин билсеңиз, бул дүйнөнүн эшиги сизге ачылат. Мисалы, орус тилин билсеңер, орустун эле эшиги ачылат, орусиянын эле эшиги. Ал эми англис тилин билсеңиз, булар деген дүйнөнү дөңгөрөтүп турган тилдер да, англис тили. Англис тили менен кайсы жерде болбосун, Америкада болобу, Африкада болобу, Японияда болобу, Кытайда болобу, англис тилин билсең, кайсы любой жумушта, любой специальность боюнча любой жерде иштеп кете аласыз да. Ошон үчүн англис тилин үйрөнгүлө деп мен сиздерге кеңеш бермекчимин. Англис тили мындай карап көргөндө оңой эле, жөн эле практика кылыш керек, уялбаш керек да. Ошон үчүн англис тилин сиздерге кеңеш бермекчимин. Анда эмесе достор, темага кире берелик. Тил үйрөнүүнүн жолдору, тил үйрөнүүнүн бат жана оңой жолдору болот биздин бүгүн подкасттын темасы. Эң биринчи тилди үйрөнүүдө бизде деген жанакы ичибизде болгон баягы уялуу сезим болот го, ошондон арылышыбыз керек да. Анткени эгер уялып, мен ката сүйлөп койсомчу, анан элдер күлсөчү, анан элдер шылдыңдасачы, же болбосо уялып атам деген ошол сезимден арылышыбыз керек да. Анан кийин ошол сезимден арылгандан кийин, анан кийин тилди биз оңой эле бат эле өздөштүрүп кетебиз да. Ошон үчүн мен бүгүн эң негизги 7 жолун чыгарып алдым. Анда эмесе ушу 7 жолго кире берелик. Тилди өздөштүрүүдө, окуудагы, үйрөнүүдө эң биринчи жол бул өзүбүзгө тил үйрөнүүдө максат коюп коюшубуз керек. Бул кандайча? Мисалы, өзүңүзгө бир максат коюп коюшуң керек. Мисалы, мен 6 айдын ичинде, мен кадимкидей ошол чет элдиктер менен аябай терең болбосо дагы мындай кыскача диалог курганды билишим керек деп, ошондой өзүңүзгө бир максат жазып алышыңар керек. 1 жылдын ичинде мен деген мисалы, бир кичинекей китеп болот, ошону окуганга жарап калышым керек. Же болбосо мен 2 айдын ичинде могу тамгалардын баарын таанып, ушу үйдүн бытовой жанакы сөздөр болот го, орусча айтканда, ошолорду билип калышым керек. Өзүбүзгө максат коюп алышыбыз керек да. Анткени максатыбыз жок, эч жерге бара албайбыз, эч жерге жете албайбыз. Ошон үчүн
үчүн тил үйрөнүүдө эң негизги жол бул өзүңүзгө тил үйрөнүүдө өзүңүзгө максат коюу. Өзүңүзгө жанагындай ручка блокнот алып туруп эле жазыңыз. Мисалы 6 айда мону сүйлөп калышым керек, 6 айда муну билип калышым керек, 1 жылда мынтип калышым керек деп өзүңүзгө максат коесуз да, анан кийин ошондон ары кетет. Бул биринчи жол болду, өзүңүзгө тил үйрөнүүдө максат коюу. Ошол гана максаттарга жараша жылушуу болот да. Бул биринчи жол. Экинчи жол бул туура сөздөрдү үйрөнүү. Бул кандай? Туура сөздөрдү үйрөнүү бул ошол англис тили болобу же француз тили болобу, башка бир чет тилин үйрөнүп жатканда ошол тилдеги эң негизги баягы күнүмдүк сөздөрдү үйрөнүп алышыңар керек. Мисалы мен үйдө чай ичип атам, үйдө окуп атам, жумушка баратам, университетке баратам деген ушундай күнүмдүк колдонуучу сөздөрдү үйрөнүп алышыңар керек. Ошону үйрөнүп кеткенде акырында баягы сүйлөм түзүп, анан кете берет. Ошон үчүн эң экинчи жол бул ошо бытовой, орусча айтканда ошо бытовой сөздөрдү үйрөнүп алышыңар керек. Бул күнүмдүк колдонуучу сөздөрдү билишиңер керек да. Бул экинчи. Үчүнчү жолго келдик. Бул ошол үйрөнүп аткан тилде ой жүгүртүүнү же болбосо ошол тилде ойлонууну башташыңар керек. Бул кандайча дейсиңер? Бул жанакы мисалы биз бир тил үйрөнүп атканда, мисалы которчу дегенде биз биринчи өзүбүздүн акылыбызда, өзүбүздүн мээбизде биринчи кыргызча ойлонуп туруп анан ошону англисчеге которобуз го, или же башка тилге. Бул жерде болсо ошол тилде биринчи ойлонгонду үйрөнүшүбүз керек да. Ошол тилде биринчи ой жүгүрткөндү үйрөнүп башташыбыз керек да. Мисалы силерге айтат да, мисалы могул сүйлөмдү айт деп, мисалы силерге бир тапшырма берди. Ошол сүйлөмдү сиз оюңузда, акылыңызда ошол англис тилде ошо сүйлөмдү түзгөнгө аракет кылышыңар керек да. Мындайча айтканда, ошол тилде ой жүгүртүүнү, ошол тилде ойлоону баштаңыз. Бул биздин үчүнчү жол болду. Төртүнчү, достор, бул практика. Практика бул ошол англис тили болобу, кайсы тил үйрөнүп атканда ошо практика кылып атканда ошол күнү, ошол саатта күнүгө ошо көнүгүүлөр жасап турушуңар керек. Анткени практика болмоюнча эч кандай бир жылыш болбойт. Анткени баягы үйрөнүп эле анан кайра эле калып калат. Ошон үчүн окуп бүттүңүз, мисалы английский курска барып келдиңиз, үйгө келгенде дагы ошол мисалы ошол өткөн сөздөрдү же сүйлөмдөрдү ошолорду өзүңүз менен болобу, же досторуңуз менен, же үй бүлөңүздүн мүчөлөрү менен болобу, ошолор менен мындай диалог, мындай сүйлөшүүгө практика кылганга аракет кылышыңар керек. Ошон үчүн күнүгө практика керек, күнүгө антпесе баягы үйрөнүүнүн деле кажети жок болот. Анткени практика кылмайынча баягы тил үйрөнүү жылбайт да алдыгачы. Бул деген биздин 4-чү жол болду, достор. 5-чи жолго келдик. Бул ошол үйрөнүп аткан тилдерде фильмдер болобу, же программа болобу, же болбосо жаңылыктар болобу, ошол үйрөнүп аткан тилиңерде ошол оригинал тилде программаларды, фильм болобу, медиа программа, кандай бир программалар болсо, ошолорду ошол тилде көргөнгө аракет кылыңыздар. Албетте субтитр менен болсо өтө сонун болот. Ошол баягы угуп, кулагыңыз менен угуп, көзүңүз менен көрүп, субтитрларды окуп, ошондо баягы автоматически биздин мээбизде баягы үйрөнүү батыраак болот да. Ошон үчүн баягы мен түшүнбөй атам, болбойт эле дебей эле, ошо акырындан ошол англис тили болобу, кайсы француз болобу, ошол тилде фильмдерди, мультиктерди деле көрсөңөр болот. Программаларды, кабарларды ошол субтитрлер менен көрсөңүздөр болот. Бул өтө пайдалуу, өтө бул тез жанагы тил үйрөнүүдө бул аябай тездетилген бул механизм болот да. Бул биздин 5-чи жол болду, достор. Келдик 6-чы жолго. Бул ошол тилди үйрөнүп аткандагы силер кичинекей баягы мисалы англис тилин үйрөнүп атасыңар дейин, ошол үйрөнүп атканда ошондо кичинекей баягы балдардын англисче болгон китептерин алып алсаңыздар болот. Ошондон окуп баштаңыз. Анткени баягы акырында баягы балдардын китептеринде кичинекей жана оңой тилде жазылган да, андай кичинекей сөздөр менен. Ошо менен окуп баштаңыз дагы. Ошол кичинекей балдардын китептерин окуп атып, анан кийин баягы силерде жылыш башталат да. Ошон үчүн силерге бул кеңеш, 6-чы кеңеш, бул ошол тилде кайсы тилде болбосун, ошол тилде, оригинал тилде кичинекей балдардын китептерин, же кичинекей балдардын журналдарын окуганга баштаңыз да. Бул өтө эффективдүү, бул да өтө пайдалуу техника. Бул биздин 6-чы болду. Достор, келдик эң акыркы техникабызга. 7-чи жол бул ошол тилде алып жүрүүчүлөр менен диалог же болбосо практика кылганга аракет кылыңыз. Бул практика. Бул ошол мисалы английский сүйлөп жаткан
киши менен практика кылышыңар керек да. Мисалы англисче үйрөнүп атсаңыз, мисалы Бишкекте бизде англичандар келет, американецтер келет, көп эле студенттер бар Пакистандан, Индиядан, алардын англис тили булар деген официальный да, булар англис тили менен булар садиктен баштап үйрөнүшөт. Ошон үчүн булардын англис тилдери да жакшы. Ошон үчүн ошол англис тилин сүйлөп аткан адамдар менен уялбай эле катуу сүйлөсөңөр деле эчтеке болбойт. Ошолор менен дагы практика кылганга аракет кылышыңар керек да. Анткени баягы баардык нерселер бат эле бир күндө эле, 2 күндө эле боло калбайт. Ошон үчүн практика баягы улам баягы өзүңүздүн тилиңерди жакшыртат. Мисалы сүйлөп баштаганда ошол сүйлөп аткан тилдеги адамдар, мисалы силердин кээ бир туура эмес мисалы айтылып калган сөздөрдү же туура эмес произношение деп коет орусча, ошолорду өздөрү оңдоп коюшса болот. Мисалы ошолордон өзүңөр көрүп, өзүңөр угуп дагы мындай өзүңөргө дагы бир кичинекей болсо дагы мындай сабак аласыңар да. Ошон үчүн уялбай баягы Бишкекте боло, каякта болосуңар, ошо иностранцы, чет элдиктер менен ошо англисче боло кайсы тилди үйрөнсөңөр, ошол тилде сүйлөгөн адамдар менен баарлашууну, диалог кылууну өзүңүзгө бир көнүмүш адат кылып алыңыз. Мисалы Бишкекте жүрөсүңөр, анан иностранецтер, студенттер англисче сүйлөгөн, ошолорго өзүңүз эле кирип, өзүңүз эле ошолор менен өзүңүз эле таанышып эле, кандай бияк жактыбы деп ошол эле диалогду сиз англисче кылганга аракет кылыңыз. Бул дагы өтө сонун техника. Ушулардын баарын күнүгө кыла берсеңер, акырындап кыла берсеңер, баягы өзүңүз кандай бир сонун бир натыйжага жетишкениңизди, кандай бир сонун деңгээлге жетишкениңизди өзүңүз эле байкабай каласыз да. Бир 6 айдын ичинде, 7 ай, 8 ай болуп өзүңүздүн баягы точка А деп коет го, ошол А точкасынан Б точкасына келгениңизди кантип келгениңизди өзүңүз байкабай каласыз. Ошон үчүн силерге айтат элем, үйрөнгүлө, кайсы тил болбосун үйрөнгүлө. Англис тили, француз тили азыр аябай керектүү тилдер. Англис тили бул өзүм мурда да айтып кеттим, бул дүйнөнүн тили. Ошон үчүн англис тили менен отуруп эле Бишкекте деле, Ошто деле жумушка кире берсеңер, Кыргызстанда отуруп деле Америкага иштей берсеңер болот англис тилин. Ошон үчүн англис тилин билүү бул зарыл. Мен мисалы англис тилин бат эле үйрөнүп кеткем. Ошон үчүн эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө, үйрөнөм деп өздөрүңөр жанталашып, окуп, практиканы кылып, ушул мен айткан 7 жол менен иштесеңер, анда бул тил үйрөнүү силерге батыраак жана оңоюраак болот. Ошол достор, бүгүнкү подкастым силерге жакты деген ойдомун. Жакса лайкыңарды баскыла, бөлүшкүлө. Анан дагы кийинки подкастта жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Мен силерди жакшы көрөмүн. Жакшы тургула.